Ич кийимчен клипке тартылып кыз аттуу чыгармасы менен кызуу талкууну жараткан Зереге коркутуу иретинде билдирүүлөр келген. Бир нече күндөн бери кыздар өз каалаганын жасоого укуктуу экендигин ырдап чыккан кыздын интернеттеги жеке баракчасына ар түрдүү коркутуулар менен коштолгон каттар келген. Бүгүн ырдын автору ал коркутуулар жазылган билдирүүлөрдүн скриншотун интернет баракчасына жарыялады. Анда эгер ошол видеоңду жок кылып, кыргыз элинин кечирим сурабасаң жакында өлтүрүп кетебиз. Биринчи жана акыркы жолу болсун, мен кубаныч менен аларга кошулам жана сенин башыңды кесем деп жазылган. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз өкүлү Нурлан Кайназаров бул тууралуу Супер KG'ге буларды айтып берди. Билдирүүлөр боюнча бүгүн иликтөө иштери башталды. Чогултулган материалдар юридикалык баа берүү үчүн Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилет деп билдирди. Булак Супер KG.